Казакстандагы ар бир 6-чы жуп балалуу боло албай келет. Узакка созулду. 7 жыл бою жолдошум экөөбүз ата-эне боло албай жүрдүк. Репродуктолог жана андролог дарыгер эркектер менен аялдардын тукумсуздугун кантип даарылашат? Экстракорпоралдык уруктандыруу программасынын натыйжалуулугу дээрлик 3-4 эсеге өстү. Ал иште жасалма интеллект кандай роль ойнойт? Здесь есть у нас искусственный Бул интеллект. жерде бизде түйүндүктүн 1-күндөн 5-күнгө чейинки өнүгүүсүн көрүүгө мүмкүндүк берген жасалма интеллект бар. 5 суток. Казакстанда ар бир 6-чы жуп балалуу боло албай келет. Республикалык электрондук саламаттыкты сактоо борборунун маалыматы боюнча тукумсуздук дарты менен каттоодо тургандардын саны бүгүнкү күнү 26 000 аялды жана 4 000ден ашык эркекти түзөт. Эгерде 1 жыл аралыгына созулган жыныстык катнаштан кийин да кош бойлуу боло албаса, анда эркектин репродуктологуна жана андрологуна кайрылуу жакшы болот. Текшерүүнү дайыма эркектен баштаган жакшы. Экстракорпоралдык уруктандыруу өз алдынча балалуу болуу аракетинен чарчагандар үчүн мүмкүнчүлүк. Биздин өлкөдө жыл сайын 20 000ден ашык ЭКО цикли ишке ашырылат. 30га жакын клиника иш алып барат. Государство очень хорошо поддерживает граждан Казахстана и Мамлекет Казакстан жарандарын абдан колдоого алып келет жана жыл сайын аңсаган сабий программасы боюнча ЭКО программасына 7000 квота бөлүп берет. Албетте квотадан өтүү үчүн тандоо критерийлери да бар. Аларга антимюллердик гормондун деңгээли 1ден жогору, фолликулду стимулдаштыруу гормондун деңгээли 12ден аз жана фолликулярдын саны, эки тараптагы фолликулярдын жалпы саны 6дан кем эмес болуу керек. количество фолликулов с двух сторон не менее 6. Біз балалы бола алмай жүргенімізге 7 жылдың жүзі болды. Узакка созулду. 7 жыл бою жолдошум экөөбүз ата-эне боло албай жүрдүк. Барбаган жерибиз калган жок. Дарыланып баргандай ыкмаларды колдонуп көрдүк. Бирок баары бир жыйынтык чыккан жок. Лейла Султан кызынын жетекчилиги алдында эне болгум келет программасы менен таанышканда аларга кат жаздык. Кызы баскарып жаткан ана болгум келеді. Хат жазып көрдүк. Мөлдир Буркитбаева менен Канат Турсуналиев 38 жашта. Алар мамлекеттик квота боюнча тандоодон өтпөй калышкан. Бирок муңайып, моюн сунуп калбастан Жибек жолу телеканалындагы эне болгум келет программасынын редакциясына кайрылышкан. Бізге бір жұп келді, Расул мен Айнаш. Қосылғандарына 3 жыл болғандан кейін Бизге Расул менен Айнаш деген жубайлар келишти. Алар үйлөнгөндөн 3 жылдан кийин келишкен. Анан экспертизадан өтүшкөн. Аялында антимюллердик гормон төмөн болгон. Күйөөсүнө эркек фактору боюнча дарт коюлган. бірнеше жыл емделген, қаралған. Алар бир нече жыл даарыланып ЭКОдан өткөн. Бирок тилекке каршы баары ийгиликсиз аяктаган. Ошондон кийин дарыгерлер мүмкүнчүлүк абдан аз болсо да эки алсыз түйүлдүктү жайгаштырууга аракет кылуу керек деген биргелешкен чечим кабыл алышкан. Екеуін де салайық. Бірақ шанс өте төмен деп бірден ескертті. Чындыгында үмүт аз экени дароо эскертилген. Алар тобокелге барышып, эки түйүлдүктү жайгаштырууга макул болушкан. Дарыгерлердин жогорку кесипкөйлүгүнүн артынан 9-10 жума болгон эки жүрөктүн согуп жатканын уктук. Азыр болсо бир дене ичинде эненин жана эгиздердин 3 жүрөгү согуп жатат. Ананың жүрегі, егіздің жүрегі. Наше законодательство позволяет Биздин мыйзамдар жардамчы репродуктивдүү технологиялардын көптөгөн санынын дээрлик бардык түрлөрүн жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Бизде түйүлдүктү генетикалык тесттен өткөрүүнү кошо алганда бардык мүмкүн болгон технологияларды жайгаштыруу үчүн орун каралган. Өстүрүүнүн жүрүшүндө жасалма интеллект колдонулат. Ал эми Казакстанда лабораториялар жабдылып жатат. Бизде Германиядан, Жапониядан жана Америкадан адистер бар. Мына ошол адистер биздин лабораториянын жабдылышына таң калышат. Эти специалисты удивляются оснащению нашей лаборатории.
Біз жаңағы жобаға қатысқаннан кейін Биз программанын катышуучусу болгондон жана мен биздин медицина канчалык өнүккөндүгүн билгенден кийин абдан таң калдым. Астанада бизди абдан жакшы тосуп алышты. Ал жакта менин дарыгер репродуктологум Алмаз Кулманалиевич жана Ислам Даурен уулу дагы бар эле. Ошол адамдар баардык текшерүүлөрдү өткөрүштү. Менде өчүп калган үмүт ошол адамдарды көргөн кезде кайра жана баштады. Менің сөнүп бараткан үмүтүм сол кісілердің жүздеріне қарап жанды. Репродуктивдүү ден соолук үй бүлө куруунун ээрчемдөөгө чейин алда канча мурда калыптанат. Өзүңө кам көрүүнү канчалык эрте баштасаң, кош бойлуу болуу ийгилиги ошончолук жогору болот дешет дарыгерлер. Ал тургай кичине четтеп кетүүлөр, аны өз убагында байкабай калсак, ата-эне болуу бактысына таасирин тийгизиши мүмкүн. До 35 лет 35 жашка чейин эконун натыйжалуулугу 50-60%. Ал эми 40-42 жашта эң алдыңкы технологияларды колдонгон учурда дагы 10-15% гана болушу мүмкүн. Бирок 15-20 жыл мурун кандай болгондугун салыштырып айта турган болсок, эң жогорку натыйжалуулук орточо алганда 15% болушу мүмкүн эле. в среднем. Мы можем проверить качество яйцеклетки и сперматозоида. Биз жумуртканын жана эрендиктин сапатын текшере алабыз. Эрендик сапатын текшерүүдө биз эң жакшы эрендиктерди тандоонун эң жакшы жолун тандайбыз. Ал эми жумурткаларды тазалап кабыл алгандан кийин биз аларды денедирлеп уруктандырууга жарактуубу же жарактуу эмеспи ошол тууралуу маалымат алабыз. Ал иштин баары атайын микроскоптордун жардамы менен аткарылат. Все это проходит у нас под микроскопами специализированными. Хотелось бы рассказать про новый метод оплодотворения, который мы используем. В Японии его практикуют. Биз колдонуп жаткан уруктандыруунун жаңы ыкмасы тууралуу айтып бергим келет. Аны Жапониянын дээрлик бардык клиникалары колдонушат. Биздин КМШ аймагында болсо, биз бул уруктандырууну жүргүзгөн жалгыз клиникабыз. Клиникалардын тармагыбыз. Пьезо менен ксинин артыкчылыгы жумуртканын кабыкчасынан импульс менен өтө алабыз. Бул жумуртка үчүн травманы азыраак жаратат. Для яйцеклетки. Сейчас мы подошли к яйцеклетке, видите, она дает небольшой отпор. Для того, чтобы вот это вот здесь воронка. Биз азыр жумурткага келдик. Байкасаңыз, бул жерде бир айлампа пайда болушу үчүн. Ал бир аз каршылык көрсөтүүдө. Мына ушул айлампа жумуртканы ийнеден алыстатат. Азыр биз импульс беребиз. Андан кийин айлампа жоголуп кетет. Импульс өттү. Айлампа кое берди. Башкача айтканда, ийне ичине кирип кетти. Эми биз аны таштап коебуз. Болду. Эрендик жумуртканын ичинде калды. Ал дегенибиз жумуртка уруктанды дегенди билдирет. Клетка была оплодотворена. Эмбриологдордун иши эс алуу дегенди билбейт. Ар бир саат, ар бир өзгөрүү байкоо алдында турат. Себеби дал ушул күндөрү кимдир бирөөнүн жаңы жашоосу башталар-башталбасы чечилет. После того, как мы провели оплодотворение, Биз уруктандыргандан кийин аларды атайын каралган инкубаторлорго жайгаштырабыз. Ал жакта алардын андан ары өнүгүшүн байкоо жүргүзөбүз. Ал инкубаторлор жаңы муундагы болуп саналат. Бизде бул жакта жасалма интеллект бар. Ал бизге түйүлдүктүн 1-күндөн 5-күнгө чейинки өнүгүүсүн көрүүгө мүмкүндүк берет. Биз жумуртканы кантип жайгаштырганыбызды жана түйүлдүктүн жумурткасынын андан ары бөлүнүшүнүн бластоцит алганга чейин көрө алабыз. Андан ары биздин жасалма интеллект эмбриондорго имплантациялоого жогорку мүмкүнчүлүккө ээ болгон эмбриондорго артыкчылык берүүгө жардам берет. Башкача айтканда, ал ар бир түйүлдүктүн өнүгүүсүнө баа берип, кайсыл түйүлдүктүн бала болуу мүмкүнчүлүгү жогору экендигин белгилеп берет. 5-6 күн. 5-күнү биз которууну ишке ашырабыз. 6 дней. На 5-й сутки мы проводим перенос. 2023-тің ноябрь айында перенос болды. Тез болып кетті барлығы. 2023 жылдын 7 айында менде которууну ишке ашырышты. Жолдошум экөөбүз мынчалык тездик менен болуп кетет деп күткөн эмеспиз. Кызыбыз 2024 жылы 9 айында төрөлдү. Кечээ 14 күнү 9 айга толдук. Лейла Султан кызынын урматына Лейла деп койгонбуз. Шүкүр деп айтайын, Лейла койдук эсимин. Лейла Султан кызынын курметине карай Лейла койдук. Барлығы жақсы өтті. Баары жакшы өттү. Жашоомдогу баардык жаман көзөрмемдерди унутуп калдым. Азыр баарыбыз абдан бактылуубуз. Толук кандуу үй бүлөгө айландык. Азыр кубанычтуу жагдайда жүрмүз. Бүтүн отбасы болуп, бурунда ойлоочу эдим, ана болом. Буга чейин мен эч качан эне болбойм. Жөн гана мөлдүр боюнча калам деп ойлочумун. Эми минтип Лейланын апасымын. Азыр Лейланын анасы мөлдүр болуп, сондай өмүргө из калтырып атырмын. Для меня жизнь не только получить беременность, скажем,
это сам процесс. Мен үчүн жашоо кош бойлуулукту гана жаратуу эмес, алсак даарылоо процессинин өзү дагы кирет. Албетте көбүн эсе кош бойлуу болоорубуз менен биз баарын унутуп калабыз. Андан ары жол улайбыз. Дайыма кош бойлуу боло албай калган бейтаптар жөнүндө ойлонобуз. Аларды андан ары ишин кантип акырына чыгаруу керектигин. Мына ошол процесстин баары менин жашоом жана менин эң жакын катышуум. Мага келген бейтаптар, алар мени тандап, өздөрүнүн эң көксөгөн кыялдарын мага ишенгендигинде деп ойлойм. Мен үчүн ал абдан баалуу. Менимче андан жогорку эч нерсе жок болсо керек. Думаю, что, наверное, нет ничего выше этого. Шын айту керек, біз қаншама мемлекеттен көш илгери турмуз. Чынын айтуу керек, биз көп өлкөлөрдөн алдыдабыз. Биринчиден биздин дарыгерлердин квалификациясынын артынан, экинчиден илимий иштер тынымсыз жазылып, изилдөөлөр жүрүп жаткандыктан, жаңы технологиялар киргизилүүдө. Жаңа технологиялардын энгизилүүі, мисалы карапайым жасанды интеллекттин өзү. Мисалы, жасалмай интеллект түйүлдүк кантип өнүгүп жатканын көрсөтө алат. Ал сапаттуубу же жокпу дегендей. Криоконсервация түйүлдүктү тоңдуруу процесси, ал дагы жасалмай интеллект тарабынан көзөмөлдөнөт. Биздин ЭКУ программабыз баа жагынан жеткиликтүү болгонуна карабастан, ал өзүнүн жогорку сапаты жана натыйжалуулугу иши менен айырмаланат. Ал эми анын артында күчтүү адистердин командасы турат. Боюнча бизде эко багдарламасы өтө төмөн болса да, ал сапа жагына келгенде, жумуш жагына келгенде биздин мамандар мыкты. Цена данной процедуры у нас по сравнению с многими развитыми странами. Бизде аталган процедуранын баасы көптөгөн өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу, ошол эле орун алганына, кээде сапаты жогорулардын бар экенине карабастан, ал да канча арзан, 3-4 эсе арзан, $3-4 миң десек болот. Ал эми Европа өлкөлөрүндө бардык керектүү текшерүүлөрдү жана дары-дармектерди кошкондо $10 миң деген доллар. Ал эми Америкада андан да ал да канча кымбат. Жакында эле бир бейтап келди. Кудайга шүгүр, кош бойлуу болду. Ал Питтсбургтан келген. Ал да Америкага турмушка чыгып, ошол жерде жашап калган биздин мекендешибиз. Ал Питтсбургта окуудан өтүп, ЭКУнун 3 циклын аткарган. ЭКУнун ар бир цикли кеминде $20-30 миң түзгөн. 3 цикла ЭКО. Каждый цикл ЭКО обходился не менее 20-30 тысяч долларов. Жыл сайын Борбордогу ушул клиникада эле түйүлдүктөрдү 3-4 миң которууну ишке ашырышат. Заманбап репродуктивдүү технологиялар аялдарга бүгүн эне болуу мүмкүнчүлүгүн гана эмес, ал үмүттү, келечекте да сактап калууга мүмкүнчүлүк берет. Түйүлдүктөр жана жумурткаларды тоңдурууга болот. Азыр 10 миң деген түйүлдүктөр атайын криокамераларда сакталууда турат. Алар микроскоп алдындагы жөн гана клеткалар эмес, ал келечектеги адамдардын бүтүндөй шаары. Алардын арасында дарыгерлер жана инженерлер, окумуштуулар жана мугалимдер, бир күнү бирөөнүн жашоосун өзгөртө ала тургандар бар. Биз азыр крио сактоочу жайда турабыз. Бул жакта бизде атайын шишелер бар. Дюар шишелери. Биз аларды ошентип атайбыз. Алардын курамында суюк азот бар. Демек алардагы температура 196 градус. Бул жерде түйүлдүк менен жумурткалар теориялык жактан алганда түбөлүктүү сактала алат. Ал эми иш жүзүндө биз аларды 10 жылдан ашык убакыт сактайбыз. Дүйнөлүк тажрыйбада түйүлдүк тоңдурулгандан кийин 30 жыл өткөн соң да жарык дүйнөгө келген учурлар болгон. Түйүлдүктөрдү аралаштырып алуу коркунучу барбы? Андай коркунуч жок. Бардык бейтаптар ошого тынчсызданышат. Бирок эмбриологдор алардан да артык тынчсызданышаарын билиши керек. Биз үчүн ал бейтаптарга караганда ал да канча коркунучтуу. Ошондуктан түйүлдүк сакталууда турган ар бир шишеге идентификация жасайбыз. Толук аты жөнү, туулган күнү, тоңдурулган күнү, картанын номери, түйүлдүктүн сапаты, түйүлдүктүн номери. Бул маалыматтын баары ар бир түйүлдүк үчүн каралган. Ал эми тоңдуруу жана ээритүү учурунда бизде ар дайым бири-бирин үстүнөн кайталап текшерген кеминде 2 эмбриолог иш алып барат. Бул кайталап көзөмөлдөө деп аталат. Биз ар дайым кайталап көзөмөлдөө алдында иштейбиз. Бир эмбриолог тарабынан тоңдурулган ар бир түйүлдүк экинчи эмбриолог тарабынан тастыкталат. Ээритүү учурунда да биз бардык маалыматты журналдагы бейтаптын таржымалындагы, ошондой эле түйүлдүктүн жайгашкан шишедеги бардык маалыматтар менен салыштырып текшерип чыгабыз. Эгерде мурда менин бейтабым сизге курбумду жиберем, бирок өтүнөм, мен силерден ЭКУ жасатканымды жана кош бойлуу болгонумду айтпаңызчы. Менин боюмда табигый жол менен болду деп айтыңыз. Бирок мен аны сизге жөнөтөм. Анткени менде натыйжа бар деп айткан болсо, азыр тескерисинче, алар жада калса социалдык тармактарда да активдүү. Өз окурмандарына ЭКУ коркунучтуу эмес, ал абдан натыйжалуу, коопсуз деп мотивация берүүгө аракет кылган бейтаптарым көп. Это очень эффективно, это безопасно. Менин
тағдырлас қыздар. Меникиндей жагдайларга кабылган кыздарга айтарым, эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Баары ойлогондой болот. Силер ал жолду басып өтөсүңөр. Кат жазууну уланта бергиле. Биз азыр бала менен бактылуу болуп олтурабыз. Шүкүр Аллага. Экстракорпоралдуу уруктандыруу микроскоп алдындагы кичинекей клеткадан башталат. Ал эми артында бала тууралуу кыялданган үй бүлөнүн чоң окуясы бар. Ал жөн гана медициналык процедура эмес, ал ата эне болуу жана жаңы жашоонун пайда болуусуна жол.